Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде жаңылыктар кызматы, студияда мен Каныбек Санкараев. Жана мен Нуркамал Турсунбекова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача топтому менен тааныштырабыз. Кар калың түшүп, Бишкекте бактар кулап, 21 автоунааны басып калды. Бир адам жабыркап, ага медициналык жардам көрсөтүлдү. Тазалоо кызматкерлери тынбай иштеп жатышат. Петр Порошенко менен телефон бейбашынын сүйлөшүүсү интернетке тарады. Ага Украина президентинин басма сөз кызматы кыргыз дипломаттарын күнөөрөп чыгышты. Мамлекеттик каттоо кызматы шайлоого даярбы? Биометрикалык маалыматтар аркылуу добуш берүүчү аппараттар суук аба ырайында иштебей калышы мүмкүн деген маалыматтар айтылууда. Муну атайын комиссия текшерет. Бүгүн Бишкек шаарында жол кырсыгында каза тапкандарды эскерүү акциясы өттү. Тилекке каршы Кыргызстан жол кырсыгы эң көп катталган өлкөлөрдүн катарында. Жылына 1000 адам авариядан көз жумат. Кече жааган кардан улам Бишкек шаары боюнча 100дөн ашык дарак кулап, 21 автоунааны басып калган. Ошондой эле кулаган бактан шаардын бир тургуну жабыркап, ага медициналык жардам көрсөтүлдү. Табигый кырсык боюнча шаардыктардан жалпысынан 166 арыз келип түшкөн. Кардын салмагын көтөрө албай кулап түшкөн дарактарды жана жолду тазалоого 10 атайын техника жана жашылдандыруу ишканасынын 68 кызматкери тартылган. Жумушчулар түнкү саат 3-кө чейин шаардын көчөлөрүн тазалап чыгышты. Биринчи калың кар жана анын кесепеттери тууралуу Нурзада Сыдыкбекованын материалында. Кече күнү жааган алгачкы калың кар муниципалдык ишкананын кызматкерлерине шашсысын кетирди. Бир күндүн ичинде Бишкек шаарындагы абалы начар 100гө жакын дарактын 67синин оор бутактары сынып түшкөн. Аба ырайы жакынкы күндөрү мындан да кескин өзгөрө турганын эске алганда, бактардын кулоо коркунучу дагы деле сактала бермекчи. Кечеки жааган кардан улам Бишкек шаарындагы Эркиндик бульварында эле 40тан ашуун бактарактар кулап, айрымдары электр линияларын үсүп кеткен. Ал эми кээ бир көчөлөрдө унааларды басып калган учурлар дагы бар. Ушул эле Эркиндик бульварында сынып түшкөн бутактан бир аял башынан жабыркап, ал ооруканага жеткирилген. Учурда анын абалы туруктуу. Ошондой эле баш аягы 21 машина дарактардан жабыркады. Ал унаалардын ээлери машиналарын атайын жайга эмес, бактардын алдына токтотуп коюшкан. Кече жааган кардын калыңдыгы Бишкекте 5 гана сантиметр болгонуна карабастан, дарактарды мында көп санда кулап жатышы биринчи жолу болуп жатыптыр. Жашылдандыруу ишканасынын кызматкерлери муну жаандан улам ным болгон дарактар карды көтөрө албай калды деп түшүндүрүшүүдө. Бул жагдай муниципалдык кызматкерлерге чоң түшүк жаратты. Эртең саат 8-де, как обычно, жумушка чыктык. Ошо менен көчөдө жүрөбүз. Түнкү 3-кө чейин жүрдүк. Көчө кечке чейин. Ошо дагы эле кулап атат. Где-то 1000ге жакын болду окшойт да. Көп да чыкса, аябай көп кулап атат. Кар, суу кар болуп калган. Ошон үчүн аябай көп жаап атат да. Көп сыноо. Бүгүнкү күнү Бишкек шаарындагы бактарактардын саны 200 миңден ашат. Алардын ичинен 3000ге жакынын кыйыы зарыл. Буга чейин мэрия өкүлдөрү шаар эскирген бактарактардан арылат деп убада кылышкан эле. Бирок бул иштер толугу менен аягына чыккан эмес. Негизи бул өзү орто эсеп менен баардыгын карыптыр. Эми бул көрүнүштү мисалы үчүн бир 10 жыл мурун алмаштырсак, ошол ушундай көрүнүш болбойт эле. Анан биздин шаар бюджетте акча аз болуп, ошондуктан алмашылган эмес го деп ойлоп атабыз. Багы биз баарын тең текшерип, инвентаризация кылганда 2000ден ашык бакты алдык. Ошо 200 миңден 2000де алдык, ошол жумуштар дагы эле улантылат. Ошондой эле кардын жаашы менен жолдо жүрүүдө бир топ кооптуу болууда. Эртең менен Орто калаанын жолдору тоңголок болуп турса, түштөн кийин каар эрип, айдоочуларга бир аз жеңил болду. Бирок эртең жолдо тайгак болору эскертилди. Ал эми тазалык муниципалдык ишканасы быйылкы жылга карата кампада жетиштүү инерттүү заттар, башкача айтканда карды эритип жиберүүчү каражаттар бар деп ишендиришүүдө. Азыркы тапта 7250 тонна кум жана 617 тонна туз топтолгон. Биринчи кар жаады, кар жааганда эле анчалык оорушуулар болгон жок. Анткени бул жер да жылуу болчу, андан соң көрсөйдөн суу кар жаагып, анан кийин биздин техникалар 15 техникабыз иштеди. Атайын ошо кар тазалоочу техникаларыбыз. Кар тазалоочу иштегенден кийин көчөнү кум себилген жок. Анткени анчейин эле тоңушкан жок да. 15 техника иштеп, андан сырткары дагы бир 4 кишини мини трактор деп коебуз. Ошолор тракторлор иштеди. Синоптиктер билдиргендей, жакынкы 2 күндүн ичинде кар тынымсыз жаап, абанын температурасы -10–15 градуска чейин төмөндөйт. Мындан улам шаардыктар жолдо жүрүүдө этият болуулары зарыл. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС. Ал эми Ош областында Мырзаки Алайкуу автожолунун 3 тилкеси калың түшкөн кардан улам убактылуу жабылганы белгилүү болду.
Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кабарлады. Көлөмү 300дөн 600 кубометрге чейин болгон кар көчкүлөрдүн кесепеттерин учурда куткаруучулар жоюп жатышат. Ошондой эле Каракулжа районунун Алайкуу өрөөнүндө кардын калыңдыгы 1,5 метрге жетип, айрым үйлөрдүн чатыры сынып, жол каттамдары буулганы белгиленүүдө. Жергиликтүү тургундардын айтымында өрөөндө электр жарыгы да үзгүлтүккө учурап, окуучулар сабакка барбай калышты. Алайкуу өрөөнү Ойтал, Кызылжар, Алайкуу айыл округдарынан туруп, калктын саны 15 миңден ашат. Учурда жергиликтүү тургундар өкмөткө жардам сурап кайрылышууда. Украинанын президенти Петр Порошенко менен пранкер же башкача айтканда телефон бейбашынан сүйлөшүүсү интернетке тарады. Анда өзүн Кыргызстандын президенти деп тааныштырган адам Украинанын мамлекет башчысы менен чейрек саат баарлашып, Крым, Донбасс сыяктуу талуулуу маселелер боюнча Порошенко менен пикир алмашкан. Бирок Алмазбек Атамбаевдин ролун аткарган адамдын үнү Кыргызстандын президентинин үнүнө таптакыр окшошпойт. Бул жаңжалдуу телефондук сүйлөшүү боюнча ноябрь айынын башында маалымат тараган. Бирок пранкер менен Порошенконун сүйлөшүүсү жаздырылган аудио эми гана жарыяланды. Буга расмий реакция кылган Украина президентинин басма сөз кызматы кыргыз дипломаттарын бул телефондук сүйлөшүүнү уюштурууга көмөктөшкөн деп айыптап чыкты. Сөздө Өмүрбек Айтикеев улантат. Украин президенти Петр Порошенко менен пранкер же башкача айтканда телефон бейбашынын сүйлөшүүсү 15 мүнөткө созулган. Анда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевди туураган. Украин мамлекет башчысын кепке тарткан адамдын үнү кыргыз мамлекет башчысына окшошкон эмес. Кыргыз президенти менен бир да жолу жеке жолугуша элек Порошенко анын үнүн тааный албай сырдашканын угууга болот. Керек болсо Украинанын Крым боюнча позициясын Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясында Кыргызстанды колдоого чакырат. Добрый день, вас беспокоит Украина спецкоммутатор. Да. Угу. По поводу разговора президента. Да. Вы помощник, да? Да. Я сейчас... Скажите, вы готовы, да? Готовы, да. Я готов переключить. Хорошо, секунду, пожалуйста. Я тоже переключаю. Первый помощник президента Украины Онищенко Юрий. Мы готовы к разговору, я могу трубку передать президенту в любой момент. Передавать. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день, Петр Алексеевич. Рад слышать. Это вы, Асланбек Шашевич. Я очень рад слышать вас и очень рад возможности обсудить актуальные вопросы нашего двустороннего сотрудничества. Спасибо большое. Бул аудио жазманы орусиялык пранкер Lexus Хаймана аттуу Алексей Столяров Facebooktагы баракчасына жайгаштырган. Ал буга чейин Беларусь президенти Александр Лукашенкону телефондон тамашалаганы менен белгилүү. Ноябрдын башында Украин президентинин расмий сайтына Порошенконун Атамбаев менен телефон аркылуу сүйлөшүүсү тууралуу кабар тараган. Бирок кыргыз расмий өкүлдөрү аны четке кагып, пикир алмашуу болбогонун билдирген. Эми болсо Украинанын президентинин басма сөз кызматынын жетекчиси бул боюнча Facebooktагы баракчасына маалымат таратып, анда Кыргызстандын тышкы иштер министрлигин телефон бейбаштарына көмөктөштү деп айыптап чыкты. Бул жерде бир жагдай бар. Кантип эле башка мамлекеттин атайын кызматтары мындайды өзү уюштура алсын. Тилекке каршы иликтөөнүн жыйынтыгы бул иш Кыргызстандын тышкы саясий мекемесинин жардамысыз болбогонун көрсөттү. Алар Кыргызстандын президентинин администрациясынын байланыш телефондорун берип, бул сүйлөшүүнү уюштурууга көмөктөшкөн. Анан баары аяктагандан кийин Украинадан телефон чалууларга бир нече күн жооп бербей коюшкан. Дипломатия менен эл аралык мамилелер боюнча адистердин пикиринде Украин тараптын мындай айыптоосуна негиз жок. Себеби өнүккөн технологиянын заманында кайсы бир номерлерди табуу кыйынга турбайт. Для этого, например, в странах СНГ до сих пор еще существует. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештик уюмуна кирген мамлекеттерде мурдатан калыптанган атайын байланыш эрежеси бар. Ага ылайык президенттердин сүйлөшүүсүн анын администрациясы ишке ашырат. Мен бүгүн Украинанын кыргызстандык кесиптештерин пранкерлерге жардамдашты деген айыптоосун интернеттен окуп калдым. Бирок учурда техника өнүгүп жатканда Кыргызстандын да Украинанын да президенттери менен байланышуу номерлерин расмий сайттан тапса болот. Бул боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азырынча үн ката элек. Бирок Украин кесиптештеринин айыптоосу боюнча жакын аралыкта сөзсүз расмий билдирүү жасай турганын кабарлашты. Мирбек Айтикеев, Бакыт Кошалиев, НТС. Кечке жуук Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинанын президентинин басма сөз катчысынын айыптоолоруна жооп берди. Ал билдирүүгө ылайык учурда бул телефондук сүйлөшүүнү уюштурууга катыштыгы бар деп шектелген кыргызстандык жаран кармалды.
Ал Порошенкоға телефон чалып тамаша кылган пранкерлер менен байланышта болгон. Учурда шектүү жаран камакка алынып, сурак берүүдө. Белгиле кетсек, буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен Украинанын башкы дипломаты Павел Климкин телефон аркылуу сүйлөшүп, бул ишти биргелешип иликтөөнү макулдашкан. Анын жыйынтыгы декабрь айында Гамбургда өтүп турган Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюмунун саммитинин алкагында каралмакчы. Анын жыйынтыгы менен бул ишке аргасыз тартылып калган эки тараптын тең тиешелүү кызматкерлеринин жоопкерчилигин аныктоо мүмкүн деп айтылат Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Кече Каракол шаарындагы медициналык колледждин директорунун бычакталган жансыз денеси өзүнүн үйүндө табылды. Ички иштер органдарынын маалыматы боюнча аялга бир нече жолу бычак сайылган. Анын денесин мектептен келген кызы тапкан. Учурда ар кандай версиялар боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча маркумдун үйүнүн эшигин бузуп кирүү болгон эмес. Батирге уурулардын киргендиги боюнча версия дагы каралып, бирок үйдө аңтаруунун белгилери жок. Бардык буюмдар өз ордунда калган. Азырынча белгилүү болгону, кечке маал бейтаныш адам колледжге келип, директордун кайда экенин сураган. Бүгүн Бишкек шаарында жол кырсыгында каза тапкандарды эскерүү акциясы өттү. Иш-чарага Саламаттыкты сактоо министрлигинин, ички иштер органдарынын кызматкерлери жана коомдук бирикменин өкүлдөрү катышышты. Акция алгач номер 3 балдар ооруканасынан башталып, андан соң Жеңиш аянтында улантылды. Иш-чаранын соңунда абага 100дөн ашуун үйлөмө шаар учурулду. Эске салсак, Кыргызстан жол кырсыгы эң көп катталган өлкөлөрдүн катарына кирет. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө жылына 7000ден ашуун авария катталып, анда миңден көп адам курман болот. Бүгүн Бишкек шаарында жол кырсыгынан каза тапкандарды эскерүү иш-чарасы өттү. Ал эртең мененки саат 8:30 номер 3 ооруканада башталды. Анда уюштуруучулар жол кырсыгынан жабыркаган балдардын саламаттыгынан кабар алышты. Андан соң автоаварияларда курман болгондорду эскерүү иш-чарасы Жеңиш аянтында улантылды. Акцияга Саламаттык сактоо министрлиги, патрулдук милиция кызматы, жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин өкүлдөрү жана шаар тургундары катышышты. ДТПдан каза болгондорду эскерүү күн болуп атат. Ошолордун артында калган ата-энелерине, байкелерине, жекелерине неме сөзүн айтып, көңүл айтып дегендей эле ошондой болуп, ошол максатта келдик. Быйылкы жылдын статистикалык маалыматы боюнча жол кырсыгынан каза тапкандардын саны кескин жогорулап кеткен. Эң өкүнүчтүүсү алардын арасында жаш балдардын саны арбын. Акыркы эле 10 айдын ичинде жаш балдардын катышуусу менен 1381 жол кырсыгы катталып, алардын ичинен 112 бөбөк набыт болгон. Ал эми 1,5 миңден ашуун бала ар кандай жаракаттарды алган. Жеткинчектердин 59% жөө жүрүп бара жатканда кырсыкка кабылышса, 35% унаанын ичинде кырсыкташкан. Адистердин айтымында жолдогу мындай көрүнүштөр көбүн эсе чоңдордун шалаакылыгынан улам келип чыгууда. Тийиштүү органдар алдын алуучу иштерди байма-бай жүргүзгөнү менен бул кайгылуу статистика күндөн күнгө начарлоодо. Иш-чаралар булар тынымсыз эле көрүлүп келатат. Себеби дегенде бул эми баягы токтоосуз жүрө турган процесс. Жерлерде бала бакчадан баштап мектептерде, окуу жайларда дагы жолугушууларды өткөрүп, ошо профилактикалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, андан сырткары мектептерде ачык сабактарды өткөрүп, ата-энелер комитети менен да биргеликте андай иштерди алып барып атабыз. Андан сырткары ар кандай роликтер, социалдык тармактар аркылуу дагы элге жеткиликтүү кылып бергенге иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Жылына ноябрь айынын 3-жекшембисинде бүткүл дүйнө жүзү боюнча жол кырсыгынан курман болгондорду эскерүү күнү белгиленет. Мындай иш-чара Кыргызстанда 4-ирет өткөрүлүүдө. 20 ноябрь күнү бул дүйнөлүк күн. Бардык дүйнө жүзү боюнча бүт өлкөлөрдө ар кандай иш-чаралар өтөт. Аны өкмөт дагы өткөрөт, ар кандай структуралар өткөрөт. Бейөкмөт уюмдар бүт ушул маселеге кайдыгер эместер өткөрөт. Мындай учурлар өтө көп болуп аткандыгына биз ушу көңүлдү бургубуз келет. Буга сөзсүз түрдө мамлекеттик чаралар көрүлүшү керек. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан боюнча жылына 7000ден ашык авария катталып, алар 1000ден ашуун адамдын өлүмү менен коштолот. Бүгүн болсо кырсыктан каза тапкандарды эскерүү акциясы үйлөмө шаарларды абага учуруу менен жыйынтыкталды. Кайыр Жайлообекова, Асхат Ибраимов, НТС. Мамлекеттик каттоо кызматы шайлоого даяр эмес экенин моюнга алууда. Бул тууралуу мекеменин жетекчиси Тайырбек Сарпашев шайлоого даярдык боюнча республикалык штабтын жыйынында кабарлады. Анын айтымында биометрикалык маалыматтар аркылуу добуш берүүчү аппараттар суук аба ырайында иштебей калышы ыктымал экен. Мындай билдирүү эксперттер тарабынан жоопкерчиликтен качуу катары кабыл алынып, катуу сынга кабылды.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү болсо буга чейин биргелешип текшерүүдө аппараттар түзүгүлө иштеп жаткан болчу дешет. Эми Боршоком бул боюнча атайын комиссия түзүп текшере турган болууда. Добуш берүү өнүктүгүнө даярдыктар тууралуу Мерим Ташыбекова баяндайт. 11 декабрдагы добуш берүүнүн таза жана ачык өтүшүнө кызыктар экенин бардык тараптар айтып жатышат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да, бул өнөктүккө катышкан партиялар да, жоопкерчиликтүү аткаминерлер да. Бирок добуш берүүгө келгенде эле башкача көрүнүш чыга келет. Бул ирет андай болбосун деп алдын ала тренингдер өткөрүлүп, калк арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизилүүдө. Кечээ эле парламентте бул боюнча мыйзам экинчи окууда талкууланып колдоо тапты. Бул добуш сатуу жана сатып алуу фактыларын далилдөөнү жеңилдетет дешет эксперттер. Башкача айтканда, жабырлануучунун арызына таянбай туруп эле укук коргоо органдары факт боюнча кылмыш ишин козгой алышат. И санкции к нему достаточно очень жесткие. Буга каршы жазалоо чаралары да өтө оор. Айып өлчөмү 100 000 сомдон 300 000 сомго чейин. Эгерде добуш сатып алуу же сатуу ишине бир нече адамдардын тобу катышкан болсо, айып пулдун өлчөмү 500 000ден 800 000 сомго чейин жетет. Андан тышкары добуш сатууга аракеттенген адамга 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Ал эми бул ишке бир нече адам катышса, бул оор кылмыш катары эсептелип, 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү өлкө шайлоого толук даяр деген маалымат берүүдө. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев добуш берүү өнөктүгүнө даяр эместигин айтып чыкты. Башкача айтканда, бармак басканда биометрикалык маалыматтарды окуй турган аппарат суукта иштебей калышы ыктымал экен. Маселени чечүү үчүн добуш берүү тилкелерине калорифер же тактап айтканда жылыткыч сатып алууну сунуштап жатышат. Анын баасы болгону 300 сом турат экен. Муну уккан жарандык коомдун өкүлдөрү шайлоо уюштуруунун сапаты боюнча жоопкерчиликтен качуу деп сыпаттап жатышат. ГРСтин председателинин айткан сөзү чындыгында бул ошо ответственностьтан качкандыгы деп ойлойм да. Анткени себеби мурдакы шайлоолордо көп участоктарда ошондой эмелер болгондо, жагдайлар, мисалы избиратель келгенден кийин анын отпечаток пальцысы өтпөй калганда, чыкпай калат дагы, андан кийин алар уже биометрика эмес, ошо ИНН паспорттун данныйларын киргизип туруп шайлоочуга мүмкүнчүлүк берилген да. Балким азыр деле ошондой способ менен именно ошо паспорттун ИНН данныйлары менен киргизүүгө ошого даярдык жүрүп жаткандыр да. Чынында бул маселени элге жарыя кылбай өз алдынча оңой эле чечип койсо болот дешет эксперттер. Өлкөдөгү 2000ге жакын шайлоо тилкесине бирден калорифер алып берүү кыйынга турбайт. Болбосо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү деле кадимки жылыткычтарды убактылуу алып келип кое турса неге болбосун? Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү бул боюнча атайын комиссия түзүп текшерүүнү убада кылды. Я думаю, что это ГРС должен как бы... Менимче, муну мамлекеттик каттоо кызматы камсыз кылууга тийиш. Албетте, Борбордук шайлоо комиссиясы мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүн чакырып, дагы бир ирет талкуулайбыз. Буга чейин деле тиешелүү адистер менен жолугуп, жабдууларды тесттен өткөргөнбүз. Анда баары жакшынакай эле болчу. Биз дагы бир ирет текшерип көрөбүз. Сууктагы кандай иштерин. Бул боюнча комиссия түзүп карап чыгабыз. Кыргызстанда таза шайлоо өтсүн деп ири каражатка сатылып алынган аппараттар парламенттик шайлоодо ишенимди актаганы менен көйгөйлөр дагы болгон. Анын үстүнө добуш сатып алуу фактылары дагы орун алган. Эгер бул ирет дагы заманбап жабдуу үмүттү актабай калса, элдин шайлоого болгон ишеними мурдагыдан да төмөндөшү ыктымал. Мерим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Дарыгерлердин көрсөтмөсү жок антибиотиктер аптекалардан сатылбашы керек. Бирок бул мыйзамга фармацевттердин көпчүлүгү баш ийбейт. Анткени алардын жоопкерчилиги каралбай келет. Республикалык ден соолукту чыңдоо борбору өткөргөн изилдөөнүн жыйынтыгында суралгандардын 60% антибиотиктерди аптекалардын сунушу менен колдонушат. Бирок өз алдынча дарылануу ден соолукка олуттуу зыян келтирип, башка дагы ооруларды пайда кылат дешет адистер. Алар дары-дармекти туура колдонууга үндөшүүдө. Эскерте кетсек, өлкөдө 500дөн ашык антибиотик катталса, анын 300дөйү чет өлкөдөн ташылып келген дарылар. Изилдөөлөргө таянса, кыргызстандыктардын 40% врачтарга кайрылышпастан дарыларды өз алдынча колдонушат. Көпчүлүгү антибиотиктерди жарнамалардан таасирленип жана тааныштардын сунушу менен сатып алышат экен. Ал эми 60% фармацевттин кеңеши менен ичип келет. Мыйзам боюнча антибиотиктер дарыгердин рецепти менен гана сатылууга тийиш. Бирок ал эрежени бардык эле дарыканалар аткара беришпейт. Анткени аны бузгандар үчүн жазалоо жок. Врачтын көрсөтмөсү менен гана алба? Бир таблеткадан 7 күн ичкенден кийин анан врачка бармайбы же?
Бул капсулалы? Арткы дарыны. Инфекции верхних дыхательных путей, вы видите? Да. Ушу менен ичкирип эстейсизби? Саламаттыкты сактоо министрлиги да бирөө даттанмайынча дарылардын сатылышын тыкыр көзөмөлдөй алышпастыгын айтышат. Ал тургай 10 күн мурда ишкерди кабардар кылып, анан гана текшере алышат экен. Мындан уламбы антибиотиктердин кесепетинен жабыркаган бир да жаран катталган эмес. Бирок ошол эле убакта кээ бир дарыгерлер фармкомпаниялар менен сүйлөшүп алып, кымбат жана ашыкча дарыларды жазып берип жатышканы жашыруун эмес. Мисалы Татьяна дал ушул антибиотиктерден жапа чеккен. Я заболела. Мен катуу ооруп калып дарыгерге кайрылдым. Мага антибиотик жазып берген. Дарыканага барсам аябай кымбат күчтүү дары экен. Айлам жок болгондуктан аргасыз сатып алгам. Эми болсо жөнөкөй антибиотиктерде таасир бербей калды. Күчтүүсүн эле колдонуп калдым. Ошондон кийин врач менин ден соолугумду эмес, өзүнүн кызыкчылыгын ойлогонун түшүндүм. Антибиотиком вообще. Сговор бир коррупционный бир схемада врач менен аптекар сүйлөшүп алып, какой-то бир часть ошо прибыльдан түшкөн прибыльдин бонусту ошо врачтарга төлөп атат да. Анан врачтар ошо кереги жок кээ бир дарыларды дополнительный назначение кылып атат да. Мунун үстүнөн саламаттык сактоо министрлиги көзөмөлгө алып иш жүргүзүү жүз болот да. Ар эме сайын саламаттык сактоо министрлигинин департаменттен комиссия чыгып текшерип турат. Эгерде ушундай случайлар болсо, биз түз эле саламаттык сактоо министрлигине ошол ар бир больницанын жетекчилигине кайрылсаңар, алар көзөмөлгө алынып эме иш чаралар колдонулат да. Антибиотиктерди ашыкча же өзү каалагандай колдонуу ден соолукка олуттуу зыян келтирет дешет адистер. Анткени дары каражаттарынын дээрлик жарымынан көбү туура эмес дайындалса, аны ооруган адам дагы так пайдаланбайт. Бул жаатта карапайым калкка түшүндүрүштөрү жүрө баштады. Антибиотиктерди рационалдуу пайдалануунун бүткүл дүйнөлүк жумалыгы ушул жекшембиде аяктайт. Рахат Жаныбекова, Манас Бакешев, НТС. Бул сапар ЮНЕСКОга Ноорус, тандыр наны жана палоону каттоо сунушталууда. Белгилей кетсек, 28 ноябрдан баштап Эфиопия мамлекетинде аталган уюмдун кезектеги жыйыны өтөт. Анда тарыхый жана маданий баалуулуктарды коргоо алуу боюнча маселелер талкууланат. Бул жолу корголууга муктаждардын тизмесине 43 элемент киргени белгилүү болду. Алардын арасында Борбор Азия, Түрк жана Перс өлкөлөрүнүн сунушу менен Ноорус майрамы кошулду. Мындан тышкары Кыргызстан менен катар бир катар түрк өлкөлөрү тандыр наны, калама, каттама жана жупканы коргоо алууну сунуштоодо. Ошондой эле Казакстан казак күрөшүн, Өзбекстан палоону даярдоо жана жасоо маданиятын, Тажикстан болсо өзүнө таандык палав тамагын ЮНЕСКонун тизмесине киргизүү аракеттерин көрүшмөкчү. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү чыгарылыштын топтомун түздү. Биздин чыгарылышты НТС Чекит KG сайтынан жана YouTube порталынан көрө аласыздар. НТС баарын көрсөтөт. Амандыкта көрүшкөнчө. Саламатта болуңуз.